Биздин ошол ички дүйнөбүздө шундай оорулар бар, кайсы дарыны ичсең да кетпей турган оорулар бар. Эч бир дары жардам бербейт ага. Бирден бир эле дарысы бул Алланын зикири, Аллага болгон ыйман, Кудайга болгон ыхлас, түз ниет, жакшылык жасоо, Алладан болгон үмүт, ушулар дары болот. Кимде ушул дарылары жок болсо, анын ички дүйнөсү оорукчан болот. Биздин шариятыбыз, ислам дини, адам баласынын ички дүйнөсүн дагы, сырткы дүйнөсүн жашоосун дагы түз кылып, түз багытка сала турган өкүмдөрдү Кудайым динге бизге түшүрүп койгон. Şu dindi karmanıp, paygambarın sünnetini karmanıp, Kur'an'da içindeki gelgen hükümlerge amal kılsak, biz şu iki dünyanın baktılığındağı, içki dünyamızın, sırtkı dünyamızın dağı tuğralığın, tüzdüğün tavabız.